Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум, кымбаттуу достор. Сиздерге Кудайдын кудурети тийсин. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздерден келген каттар аркылуу биздин берүүбүздү дайыма уга турган угуучуларыбыз бар экендигин билип жатабыз. Чын жүрөктөн сиздерге жазган катыңыздар үчүн рахмат айтабыз жана ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүн бүгүн кимдир бирөө биринчи жолу биздин берүүбүздү угуп жаткандыр. Андай болсо, сиздей болгон жаңы дос күткөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Ошентип, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Адегенде биз негедир адамдар анча көңүл бурбаган магниттик буриялардын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирлери жана анын таасирлеринен кутулуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү маанилүү темага токтолобуз. Биздин Үмүт радиосуна бири-бирине окшош көптөгөн суроолор келип түштү. Биздин радио угуучуларыбыз мындай деп сурашат: Ийса жерге кайтып келген мезгилде кандай окуялар болот? Такыба адамдар эмне болушат жана күнөөкөр адамдар эмне болушат? Биздин жер планетабызда эмнелер болот? Бул суроолорго жоопту биз ыйык китептерден таптык. Бүгүн мына ушулар жөнүндө берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө аңгемелешебиз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Сиздер көңүлүңөрдүн аба ырайына байланыштуу болорун көп эле жолу байкаган чыгарсыңар. Бирде жаркыраган жылуу күн силердин көңүлүңөрдү көтөрүп, жүрөгүңөрдө жаңы үмүттөрдү туудурат. Силердин ишкердүүлүгүңөр артып, турмуштун бардыгына жылуу көз караш менен карайсыңар. Же бир күнү эле капысынан эртең менен төшөктөн араң турарсыңар. Ишке көңүлсүз барасыңар. Эч нерсе кылгыңар келбейт. Кагаздын шуудураганы, кесиптештериңердин сүйлөшкөнү кыжырыңарды келтирет. Ал эми үйдөчү? Үйдөн эч кимди көргүңөр келбейт, эч нерсе кылгыңар келбейт. Уйкуңар качат. Ушундай абал бир нече күн катары менен кайталанса, анда мындан арылгыстай болгон сезим пайда болот. Бардык нерселер кунарсыз болуп көрүнүп калат. Бирок дагы бир 2-3 күн өткөндөн кийин жашоо кайрадан кубанычты боло баштайт. Ушундай сезимдерди башынан өткөргөн адамдар өзүлөрүнүн абалы менен геофизикалык жана аба ырайынын өзгөрүүлөрүнүн байланыштуулугуна көп көңүл бурушпайт. Алар мунун себебин оорудан, кесиптештерди жана жакын адамдары менен болгон мамиледен издешет. Кээде мындай жагдайлар чыр чатактарды да пайда кылат. Ал эми силердин тегерегиңердеги адамдар деле силердей эле геофизикалык таасирдин астында болушат. Чыр чатактар көбөйөт. Мунун себеби адамдардын жагымсыз геофизикалык жагдай алардын абалына таасирин тийгизерин билбегендигинде. Экинчи бир жаман жагы адам өзүнүн мындай убактылуу начар абалына ар кандай болбогон ооруну байланыштыра береринде. Ошентип аба ырайы адамдын абалына, ден соолугуна таасирин тийгизеби же жокпу? Аба ырайын изилдөөчүлөрүнүн изилдөөлөрү ушул көз карандылыкты аныкташты.
аба ырайынын өзгөчөлүктөрүнө, башкача айтканда магниттик буряларга, өзгөчө жүрөгү оорулар адамдар, дем алуу органдары, нерв системалары жабыр тарткан же алсыраган, өтө чарчаган адамдар өтө сезгич келишет. Бирок ушул жаман таасирди аба ырайынын бир эле фактору тийгизбестен бүткүл геофизикалык шарттардын жыйнагы, башкача айтканда атмосфералык басым, абанын температурасы, нымдуулук, жердин магнит тааласынын толкундоосунун күчү, атмосферанын булганыч деңгээли, күн системасынын гравитациондук абалы тийгизет. Врачтар мындай күндөрү иштен четтөбөөнү кеңеш кылышат. Тескерисинче эмгек, кесиптештер менен болгон жагымдуу сүйлөшүүлөр жаратылыштын кескин таасирлерин көтөрүүгө жардам берет. Ошону менен бирге мындай күндөрү жакшылап эс алууну унутпаш керек. Паркта сейилдөө чарчаганды кетирип, кан басымын ордуна келтирет. Бул күндөрү театрга баруу, выставкаларды көрүп, жагымдуу музыка угуу дагы жакшы таасирлерин тийгизет. Тамактанууга жана уйкуга өзгөчө көңүл буруш керек. Жагымсыз мындай күндөрдүн алдында жана ушул күндөрү тамактын калориялуулугу 2000 калориядан ашпашы керек. Кечки саат 11ден калбай жатып, жана 8 сааттан кем эмес укташ керек. Ошондой эле суу процедуралары, эртең мененки зарядка баары жакшы таасир этишет. Бул жагымсыз күндөр тууралуу жергиликтүү жана республикалык газеталар алдын ала кабарлашат. Бул маалыматтар менен таанышып, ушул күндөрү сөзсүз эле өзүңөрдү жаман сеземин деп ойлобошуңар керек. Өзүңөрдүн абалыңардын начарлашы ушул күндөр менен дал келерин текшергиле. Эгер туура келип калса, дарылоочу врачыңар менен кеңешкиле. Аны менен бирге өзүңөргө керектүү болгон профилактикалык чараларды белгилегиле. Эгер бул чараларды алдын ала колдонсоңор, мындай күндөрү алда канча жеңил болот. Ал эми эгерде бул күндөрү ден соолугуңарда эч кандай өзгөрүүлөр болбосо, анда эң жакшы. Анда силерге аба ырайынын өзгөрүүлөрүн өтө эле көзөмөлгө алуунун кереги жок. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан гана кошулсаңыз, сизге биз өтө кубанычтуубуз жана салам айтабыз. 1 мүнөттөн кийин биз сиздерди Ыйса жерге кайтканда кандай окуялар болот? Такыба адамдар эмне болушат? Жана күнөөкөр адамдар эмне болот? Биздин жер планетабыз менен эмне болот? Мына ушундай темага руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Курандын 38-сүрөсүнүн 5-аятын окуп көрөлү. Ал буйругун асмандан жерге берет. Анан күндөрдүн бир күнүндө баардыгы ага кайра келет. Ушуну силер ойлоп көрдүңөр беле? Ооба досум, ойлонуп жана ыйык китептерден жооп табууга аракет кылып көрөлү. Ыйса жерге келген мезгилде кандай окуялар болот?
такыба адамдар менен күнөөкөр адамдар эмне болот? Биздин жер планетабыз эмне болот? Ыйсанын келээр алдында жерде болуп көрбөгөндөй катуу жер титирөөлөр болот. Инжилде жазылган, чагылган чартылдап, күн күркүрөп, улуу жер титирөө болду. Адамдар жер жүзүндө жашагандан бери болбогондой катуу ушундай улуу жер титирөө. Улуу шаар 3 бөлүккө бөлүндү. Бут бараш шаарлары кулады. Аралдар жок болуп, тоолор калбады. Салмагы 50 килодой болгон мөндүрлөр асмандан адамдардын үстүнө түштү. Ияндын аяны 16 бап 18-21 ырлар. Кудайдан баш тарткан күнөөкөрлөр жогору карап, өзүнүн ыйык асман периштелери менен булутта келе жаткан Ыйсаны көрүшүп, андан качып жашынууга аракет кылышат. Алар тоолордун титиреп кулап жатканына карабастан тоолорго качышат. Күнөөкөрлөр таштар аларга кулап, алардын үмүтсүз жашоосун токтотот деген үмүттө тоолорго жашынышат. Анткени аларга мындан башка эч нерсе тиешелүү эмес экендигин түшүнүшөт. Алар ааламдын сотунун алдына келгенден көрө өз өмүрлөрүн өздөрү кыюуну артык көрүшүп, өз эркилери менен жарга кулашат. Жер кыртышы кыбырылып, өлгөндөрдү бүркүп чыгарып жарылат. Исайя пайгамбар такыба адамдардын тирилиши тууралуу жөнүндө мындайча жазган: Сенин өлүктөрүң тирилет. Теңирим, алардын денеси өлүмдөн көтөрүлүп турушат, калыбына келишет жана шаттанышат. Исайя пайгамбардын китеби 26 бап 19 ыр. Ал эми ыйык Куран мындай деп айтат: Чындыгында Кудай куйма кулакка жооп берет. Акыретте тирилтип, алардын жаны Аллага кайтарылат. Куран 6-сүрө 36 аят. Ыйык жазууда 2 улуу тирилүү эске алынат. Ыйса айткан: буга таң калбагыла, анткени мүрсөлөрдүн ичинде жаткандарга Ыйсанын үнүн уга турган убагы келет. Жана жакшылык кылгандары өмүр үчүн тирилишет. Жамандык кылгандары болсо айыпталуу үчүн тирилишет. Ияндан болгон ыйык Инжил 5 бап 28-29 ырлар. Бул улуу 2 тирилүү мезгилдин доору менен бөлүнгөн. Биринчиси өмүрдүн тирилиши деп аталат. Ал эми экинчиси айыптоонун тирилиши. Биринчи тирилүү албетте такыба адамдар үчүн. Башкача айтканда, Кудайга берилген адамдар үчүн. Ооруну, сыркоону билген бул морт денелер толугу менен калыбына келет. Жана мындан ары эч качан оору дегенди билишпейт. Биз ушул кезге чейин бизге белгисиз болуп келген бекемдикке жана бүгүнкү күндө биз элестетип көрө албагандай интеллектүү күчкө ээ болобуз. Ооба, биз адам, пайгамбар менен обонун күнөөгө бата электеги мурдагы абалындай абалга келебиз. Андан кийин биз тирүү калгандар Теңирди асманда тосуп алуу үчүн алар менен бирге булуттарга көтөрүлөбүз. Жана ошентип Теңир менен түбөлүк бирге болобуз. Инжил Фессалоникалыктарга жөнөтүлгөн 1-кат 4-бап 17 ыр. Биз периштелерден турган асман арабалары болгон булуттарга көтөрүлөбүз. Жана көптөгөн адамдардын тобу менен космикалык мейкиндикти жеңип чыгып, Кудай даярдап койгон ааламдын борбору болгон анын тагына келебиз. Кийин биз бул жерге кайтып келебиз. Бирок бул кандайча болоорун карап көрөлү. Бул убакта жашаган күнөөкөрлөр эмне болот? Алардын улуу жер титирөө убагында жарыкка жана Кудайдын даңкына сиңип, жана жердин жаракаларына көмүлүп калгандыгы силердин эсиңердеби? Алар жөнүндө
ыйык жазуу минтип айтат. Өлгөндөрдүн денеси жердин бир бурчунан экинчи бурчуна чейин каптайт. Аларга эч ким ыйлабайт жана эч ким аларды көмбөйт. Алар кык сыяктуу жер үстүндө жата беришет. Иеремия пайгамбардын китеби 25 бап 33 ыр. Ошентип жер өзүнүн тургундарынан ажырайт жана шайтан өзүнүн периштелери менен жалгыз калат. Тегерете жеңилүүнүн издери калат. Өлгөн күнөөкөрлөрдүн денелери анын бут алдында жатат. Шайтанга Кудайга каршы көтөрүлүшкө чыккандыгынын негизинде болгон кырсыктар жөнүндө ойлонуу үчүн 1000 жыл берилген. Ушул 1000 жылдын ичинде эмнелер болуп өтөт? Шайтан кишенделет. Ал азыркы мезгилдегидей эмес, түпсүз көрүнүшкө ээ болгон эски жерге чынжырланат. Жердин формасы жок, бош болот. Анда жашаган эч ким болбойт. Ошентип шайтан эч кимди азгыра албайт. Бул 1000 жылдын ичинде даңк сотунда эмнелер болот? Такыба адамдар Кудайдын сотунун ишине катышышат. Алар ал жерде болушуп, Кудайдын адилеттүүлүгү жөнүндө күбөлөндүрүшөт. Сот 1000 жыл бою созулат. Бирок жерде калган өлгөн күнөөкөрлөр эмне болот? Аларга али өкүм чыгарыла элек. Алар өзлөрүнүн жаман иштери үчүн жазаланышы элек. Исайя пайгамбардын китебинен окуп көрөлү. Жана көпчүлүгүн чогултушат. Жана алардын бир бөлүгү казылган анга көмүлөт. Ал эми башка бир бөлүгү зынданга салынат. Жана көп күндөн кийин алардын баардыгы соттолот. Исайя пайгамбардын китеби 24 бап 22 ыр. Качан 1000 жыл өткөндөн кийин шайтан зындандан чыгарылат. Күнөөкөрлөр тирилтилет. Жана боштондукка чыккан шайтан миллиондогон адамдарды кызыктырууга кайрадан мүмкүнчүлүк алат. Андан соң мындан кийин эмне болоруна көңүл бургула. Мен Иоанн ыйык шаар Иерусалимди көрдүм. Ал күйөөсү үчүн жасанган колуктудай даярдалып, асмандан Кудайдан түшкөн эле. Иоанндын аяны 21 бап 2 ыр. Шайтан кайрадан дүйнөнү азгырууга чыгат. Анткени бул анын акыркы мүмкүнчүлүгү. Ал минтип айтат: такыба адамдарга караганда биз көппүз. Биз күчүбүздүн жана бийлигибиздин жардамы менен бул дүйнөнү башкарганбыз. Жана азыр бул шаарды ээлеп алууга биз жөндөмдүүбүз. Жана күнөөкөрлөр ага ишенишет. Ошентип алар жер кеңдигине чыгышат. Жана олиялардын кошунун жана Кудайдын сүйгөн шаарын курчап алышат. Бирок асмандан от түшүп, шайтандын аскерлерин жутуп алат. Андан ары ыйык жазуу мындай деп айтат: ал эми аларды адаштырган шайтан күйүп жаткан күкүрт көлгө ташталды. Анда айбан менен жалган пайгамбарда жатышат. Алар күнү түнү дебей түбөлүк кыйналышат. Иоанндын аяны 20 бап 10 ыр. Ыйык Куранда бул жөнүндө мындай деп жазылган: аларды шайтан азгырып, Алланы эскергенди унуткарып таштаган. Алар шайтандар шарданы. О, чынында шайтандар тобу залал тартып калгандар. Аллага жана анын элчисине каяша айтып каршы чыккандар. Дүйнөдө кордолуп да, шордолуп да өтөт. Алла Таала жазып койгон: мен жана менин элчилерим жеңишке жетет. Акыйкатта Алла эбегейсиз кубаттуу. Куран 58-сүрө 21 аяттар. Сиздердин азыркы уккандарыңыз сиздерди кош көңүл калтырган жокко деген ойдобуз. Жа дегенде биз дикторлор эфирде берүүбүздүн руханий бөлүгүн окуп жатып,
дайыма толкунданабыз жана Кудайдын улуулугунун астында баш ийебиз. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Жолочумун мен бул дүйнөдө, жай таап алган жокмун мен. Жашоонун маңызы эмнеде, өзүмө суроо берем. Көктөгү жулдуздар карашат, сүйлөгөнсүп менен. Canım самать bir нерсе izde, жоаламын мен сенден. Алам сенин колуңда теңир, түшүнүү келди сенде. Жашырган сырларыңды ачты, жаным ырдай сага теңир. Zar muңумду угасың теңир, асманды эңсеп карай. Жаным тынчалат сенде гана, соротулган баладай. Шүдүрүн жаңбырдай жер бетине, суусумду кандырдың сен. Түбөлүктү чексиз ырайымыңды, тынымсыз ырдаймын мен. Алам сенин колуңда теңир, түшүнүү келди сенден. Жашырган сырларыңды ачты, жаным ырдай сага теңир. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.